көрүүчүлөрү, бүгүн биздин маек 4-дө ошол кичинекейинен бери ошол балдар үйүндө баш калкалап келген Карина кызыбыз Турцияга барып көчөдөн калып калгандыгы жана Кыргызстанга кайра кандай жолдор менен кайтып келгендиги тууралуу ачык маек болот. Өтө кызыктуу, андыктан эч кайда алыстабай биздин канал менен бирге болуңуздар демекчибиз. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондуна өтүп кеткен 2009-жылдын декабрь айында Турциянын Анталия шаарынан 18 жаштагы кыргыз кызы көчөдө калганын айтып, өз мекени Кыргызстанга кетүүгө билет алып берүүбүздү суранып кайрылган. Өзүбүздүн карындашыбыз бөтөн жерде көчөдө калса, биз кантип жардамыбызды бербейли? 2019-жылдын 31 декабрь күнү Манас эл аралык аэропортунан тосуп алдык. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 31 декабрь 2019 жыл таңкы саат 6. Биз Манас аэропортундабыз. Аэропортко келгенибиздин себеби биз Кыргыз элинде азыр дагы бир көйгөйлүү маселе, четке чыгып кыйналып аткан бир туугандарыбыз, кыйналып аткан эже карындаштарыбыз ушундай көйгөйлүү маселе да жаратып аткан учур азыр. Ошо четке барып алданып атканы, ошо кыргыз бири-бирибизди сатып атканыбыз өтө кейиштүү окуялар болуп атат азыр. Ошонун бирөөсү мына биз азыр Анталия шаарынан дагы бир алданып аткан карындашыбызды бизге ыйлап ошо фондко кайрылганынан биз ошонун жол киресин төлөп ошол жактан алдырдык. Ал карындашыбыз барып алданып көчөдө калган экен. Көчөдө калып, кыйналып, аябай кыйынчылыкты көрүп, мына ушу жаныбызда турган карындашыбыз. Деги ушу биздин кыргыз бир туугандарыбыз, эжебиз болобу, карындашыбыз болобу, аял заты урматтуу, аял заты алсыз зат болгондуктан биз эркектер дайыма жардам берели. Кыргыз эркектери мындай намыстуу болуп, ушу өзүбүздүн карындаштарыбыз, эжелерди коргогонду билсек, кайта кордобой, кордогон ордуна коргойлу. Мына ошонун бири мына карындашыбыз ошо Туркияга барып алданып, 2 айдан бери көчөдө жүрүп, бизге кайрылганынан биз жол киресин төлөп, мына алдырдык. Бүгүн 31 декабрь буюрса учуп келди, аман эсен. Анан дагы бир маселе, биз азыр видеого тартып атабыз, бирок видеого тартылганда бул карындашыбыздын бети көргөзүлбөйт. Бул карындашыбыздын да коопсуздугун сакташыбыз керек. Себеп дегенде чоңоюп калган кыз ар кандай сөздөр тарашы мүмкүн, билесиздер. Ошон үчүн биз ушу карындашыбыздын коопсуздугун сакташ үчүн бетини көргөзбөйбүз. Биздин ар бир кылган ишибиз отчеттук негизде болгондуктан видеого тартып элге жеткизүү болуп саналат. Бирок бул карындашыбыздын суранычы боюнча бетин жабып коюуну туура көрдүк. Бул сиздер таанышкан карындашыбыз бала кезинен балдар үйүнөн чоңоюп, бойго жеткенде жакшы жашоо курам деп чет жерге иштөөгө барып, бирок тилекке каршы алданып калган. Мындай көрүнүш жалгыз эмес. Көптөгөн кыргыз мекендештерибиз, анын ичинен кыз келиндер азыр көп алданууда. Мен алгачкы эле суроом ошол биздин деле туугандарыбыздын арасында бар ошо айласыз турмуштун айынан чет жакка барып каражат таап келип, ошол пландарыбызды, максаттарыбызды ишке ашыралы деген. Ушу сиз деле Турцияга барганыңыздын себеби каражат майына келип такалса керек. Ооба, өзүмдүн жеке жашоом. Канчанчы жылы кеттиңиз Турцияга жана кимге ишенип кеттиңиз? Каражатты кайдан алдыңыз, кайда жашайм деп ойлодуңуз, ким аркылуу кеттиңиз? Мен эми өзүм айта кетсем,
Мен негизи интернаттан келип, окууну бүтүп, общагада жашадык. Общагадан чыгып эле аяктан квартирага чыктым. Анакта бир эже менен чыгып эле ошол жакта жашап жүрдүм. Анан ал мага сунуш кылды да. Бүт жагымдан эле жардам берейин деди. Анан мен эң макул иштеп ошол жактан мындай башкача ой менен кеткем да. Баардыгы. Барсам мен акча табам, сонун пландарым ишке ашат деген. Мына ошондой эме ой менен кеткем. Ал эже сизге анча деле тааныш эмес, баардык жан дүйнөсүн, тааныштарын билбейсиз, жөн эле сөзүнө ишендиңиз. Мындай эле. Интернат деп калдыңыз, ошо биздин көрүшүлөргө түшүнүксүз болбосун. Эмне себептен интернатта же ошол кичинекей жагыңыздан бери эле? Интернатка түшүп калган себебин максатын айтып берсең, кантип интернатка түшүп калдыңыз? Мен ата-энелерим ишчи, ажырашып кеткен, анан ортодо эмелер болуп кеткен. Эки жакта жүрөбүз да, интернатка өткөрүшкөн. Демек өздөрү өткөргөн, Анан бүгүнкү күндө ошол эле ата-энеңиз мененсизби же? Азыр ата-энемди таптым. Кайра интернаттан чыгып ата-энеңиздин колуна келдиңиз. Түркиядан келгенде издедим да. Анда бул темага дагы анан кайтып келебиз, Турцияга кетип атканда сиз ошол ата-энеңизден уруксат алган жоксуз. Тааныштарга кабарлаган жоксуз. Жөн ошол эженин сөзүнө ишенип кеттиңиз. Чөнтөгүңүздө эч кандай каражатыңыз жок. Билет алганга, кийим алганга, жата турган жериңизди билбейсиз. Кайсы шаарга бардыңыз? Мен тежи менен бардым, Анталияга бардык. Анталияга? Кайсыл жылы? 2019. 2019 жылы Анталияга бардыңыз. Барып аяктан тиги эмеге орноштурду бир жумушка барып. Ким болуш? Ошол эжебиз. Ошо эмне жумуш кызматыңыз? Эме бала караган. Меңге алып, айлык акыңызды кандай деп сүйлөштүңүз? Тамак ашыңызды, жатаканаңызды? Ошол жакта жатып иштейсиң, айлыгың жакшы болот, мен келип чалып турам деген байланыштырбыз. Акырын жумушуңузду аткарып баштадыңыз, күндөр өтө берди. Күндөр өттү, карадым, анан акыркы күндөрү эме аялдар агрессивный болуп кеткен, балдар тоже ушундай болуп кеткен. Жактырбай анан эметип баштады да. Канча убакыт иштедиңиз? Мен 1,5 ай иштедим. 1,5 ай. Ошо сизге убадаланган айлыкты алдыңыз колуңузга? Жок. Эмне себептен? Хозяин кетирип салды. Причинасы эмне болду? Баласын соктуңузбу? Жок, бүт жумушун кылып жүрдүм, анан ушинтип эле кетирип салды, сен билбейсиң, турчу, тияк элечи. Көчөгө эле чыгарып салды. Эртең менен турчумун. Эртең менен туруп эле, үйлөрдү жыйнап, чайын коюп, бирок тамагын жасачу эмесмин. Билчүмесмин да. Анан как обычно кирлерин жууп, анан аларды кайра алып түртүп, ошентип үйлөрүн кечке ошентип жүрчүмүн. Баланы кайсы убакта карайсыз? Баланы мындай уктатып, келип анын тамагын, чайын берип койчумун болот. Анан кечке чейин үй жыйнап жүрчүмүн. Сиз ушул жактан кетип атканда ойлодуңузбу, мен барсам ал жакка сөзсүз түрдө ушул сөздөр кепилдик болобу? Оюмдагыдай болбосо кайда жашайм, таанышым жок, акчам жок, түрк тилин билбейм деп мындай коркунуч болдубу? Мен ичимде мындай башка өлкөгө кетип атканда башкача ой болуп кетип атканда. Ошол менен кетип калганда ишенем элечи, ошо эже бул эже экен, ишенерсиң болот депчи. Баардыгы жакшы болот деп эле? Өзүм оюмдагыдай болот депчи, баары ишке жардам берейин депчи. Анан ошол үйдөн чыгып кеткенге чейинки кадамдарыңызды айтып берсеңиз, чыдап жүрдүңүз, акча алам деп ойлодуңуз. Үйдөн чыга берсек кайда жашайм, кайда барам? Тежиге чалдык, ал эже номери болуп, мындай номер жок деп койду да. Номер өзгөргөн. Ошол номер жок экен да. Анан ошентип эле машина менен алып келип, чыштап салды. Прям көчөгө апарып эле чыдап койду, чыгарып салды. Да, прям мындай автобус сыяктуу жер бар экен ошо. Колуңузга эчтеке кайнаткан жок. Сразу кетип баштап үйдөн келдик. Сиз мындай заявление жазам, андай мындай деген түшүнүк болобу? Андан кийин ошентип ыйлап жүрдүм. Анан жүрүп, короче, бир балдар чыгып отур, анан ошол жакка кетип баратканда ошондой бир эже келип жооптун да, кыргыз эже келип. Анан эмне барасың деп, анан ушундай деп полныйга айттым да, болгонучу. Анан жүр меникине деп анан ошентип. Анан ошентип жүрдүм, анан аяктан эме жардам сурадык. Андан кийин мен ушул кайрымдуулук фондуна таптым да. Өзүңүз эле? Ушул кайрымдуулук фондуна табып эметкен, башкаларга кайрылдым, бирок алар жооп берген жок да.
кайрымды бол фонд жооп берди ушинтипчи. Siz al эжеңикине барып ошол күнү жаттыңыз. Жаттым. Кыргыз эжеңикине. Анан ал эч кандай нерсе бишет кеткен жокпу? Жумуштап берем, ыйлаба. Жок, кандай күндөй болду, бирок түркчө билбейсиң деп албай коюшту да. Тилдин азабынан көп жерге барган жоксуз. Андан кийин өзүңүз ушу YouTube'дан фондду таап биз менен байланыштыңызбы? Кандай жооптор болду? Кандай эмне деп сүйлөштүңөр? Болгондой ачык айкын. Мен жаздым, как ушундай саламатсыздарбы, ушундай деп. Анан мага жооп беришти WhatsApp'та. Ражап деген байке номерден. Анан жооп берди. Анан ошо баарын айттым, анан мага еще видеозвонок менен да чалабыз деди. Анан чалышты, чалып жүрдүк. Ошол видеозвонок менен чалганда сиз кайсыл жерде элеңиз, кандай шарттарда элеңиз? Ошол жерде Эжеңизде. Биздин фонд менен байланышып бул жака алып келгенге чейин ошо эжем үйүндө болдуңузбу? Ооба. Көчөдө остановкада калыктаган жоксуз. Жок. Ачка калган жоксуз. Жок, жакшы болду. Мисалы ошол убактарда биздин патриот жигиттер видео киргизип атат YouTube'га. Мисалы биздин кыргыз кыздарды кордоп коюшту түрктөр. Же кандайдыр туура эмес кадамдарга барып атты деп. Сиз ошол убакта мындай ойлодуңузбу? Менин да ушундай ситуация болуп кетиши толук мүмкүн. Мен эмне кылам, кандай кылам? Ооба, аяктан айттым мен. Кетип бараткан жерден эле салып кетет экен кыргыздар. Аякта фондтагы андай эме бар экен да, офиста экен да, жумуштайт. Кыргыздар иштейт экен. Аяктан эле кыргыздар сатат экен кыздарды. Сиз ошол көчөдө калгандан кийин бир жумадан кийин фонд менен байланыштыңыз дагы. Кандай сөздөрдү айттыңыз? Мен ушундай ситуацияда калдым байке. Ушундай жерде иштеген, бир эже менен келген кыргыздардан ишенip. Ошол ушундай болуп калды менин депчи. Толук айтып бердим. Эми ошо биздин фонддун замы Ражап байке, сизге кайсыл күнү байланыштык? Эмне деп айтты, кандай акыбалдамын деди, мындай ошол убакытты эске салсаңыз. Бизге албетте чалуулар көп болгондуктан ар кайсы чалуулар ар кандай болот. Кээ бирлер ыйлап чалат, кээ бирлер жардам берем деп чалат. Ошол чалуулардын арасында мындай башкача номер менен, көбүнчө российский номерлерди биз жаттап билип калабыз да. Башкача номер менен чыгып калганына байланыштуу анан мен көтөрдүм телефонду, көтөрсөм Турциядан ушу Камила өзү чалып калды. Анан бизде кичине мындай толук маалымат болуш үчүн видео звонок аркылуу чалынмай бар да бизде азамат көбүздө. Көрүш керек. Анан видео звонок менен чалсам туруптур. Бул карындашыбыз анан сүйлөштүм, ыйлады. Анан көрүп жандагы эжени алып эже менен сүйлөштүм, көрүшүп. Ал эже аябай ушундай боор ачып ыйлады, бирок ал эженин мага айтканы көчөдөн өтүп баратсам жумуштан келат дейт. Жамгырда дейт, ошо күн жамгыр бар беле? Жамгыр жаап, суу болуп, ушу кыз ыйлап аткан экен, карасам кыргыз экенин билдим дейт. Анан көчөдө калып кыйналып атканын билдим дейт. Жанына барып сурасам, ошо Кыргызстандан келген өзүнүн кыргыз экен, кыйналып ушундай көчөдө калганын айтты. Мен боорум ачып үйгө алып келдим дейт да. Анан үйгө алып келгенден кийин бизге байланышып чалышты. Ошону мен айттым. Биздин да карындашыбыз кыйналып көчөдө калбаш керек. Негизи эле кыргыздын аял заты. Калбаш керек. Биз сени Кудайым буйрса алдырабыз деп экен сөздү айттым. Кудайдан сурадым, ошо Аллахтын өзүнүн жардам берип биз алдырайлы деп. Бирок бул Каринанын эмесини уккандан кийин мындай жүрөктө бир жерде орун албай калды да. Азаматка чалдым, бул жакта кеңештик, алдырыш керек деп. Аракет үстүндө жүрүп, күнүгө байланышып аттым бирок мен. Акыбалың кандай, эмне болуп атасың деп, теге эжеге рахматымды айтып, эже караңыз, чыгарбаңыз, эшикке чыгарбаңыз деп, ал эже да аябай жакшы эже экен, өтө жакшы эже экен. Мен ошо өзүм кызымдай карап атам, силер сарсанаа болбогула, аракетиңерди кыла бергиле деп отуруп, акыры биз бул жактан ошо эл биримдиги менен ошо Россиядан спонсорлорубуз бар, ошолор акча салып, ошолор аркылуу алдырдык биз. Анан билетин алып, билетинин жанагы билетти жөнөткөндөн кийин Камиланын жүзүндөгү аябай сүйүнүчтү көрдүк. Күлүп рахмат байке деп
Кийин ошентип тосуп алдык. Ошол арада бир жумадай убакыт өтүп кетти да. Ошо биз алып, билет алып, бул жака алдырганга бир жумадай убакыт өттү. Эми биз ушундай карындаштарыбыз, мен ушу Камиладан бир аз кичүү кызым бар. Ошондой элестетип кеттим, кызым бар, калада калып, ыйлап аткандагысын элестетүү өтө зыйын кейди да. Аллах ушу аял затыны ушундай нерселерден сактаса экен. Негизи аял затыны коргоочу бизбиз. Ушу карындашыбыз болобу, эжебиз болобу, апабыз баардыгына коргоочу биз эркектер бизбиз. Ушу чакыртылат элем ушул моментте пайдаланып, биз эркектер намустуу болуп, кордогонду билбей, коргогонду билсек. Ушул коргоочубуз биз бир калканбыз аялдар үчүн. Келиңиздер, карындашыбызды, эжелерибизди, апаларыбызды коргой берели. Ошентип Камиланы алдырып калдык ошол менен. Түшүнүктүү. Ошентип сизди биздин таксир менен байланыштыңыз. Анан мындай суроодо, мисалы, фонд менен буга чейин иш алып барып көргөн эмессиз. Жанынан көргөн эмессиз, тааныбайсыз. Булар эмнеге эркектер мага жардам берип атат деген мындай бир күмөн ой болдубу? Балким суроом мөөн учураса кечирим сурайм. Азыр эми түрдүү адамдар бар да, жакшы адамдардын атын жагынып, балким туура эмес жолго барган. Эмнеге мага жардам берип атышат, мындай случайлар болду эле деп, же мындай Кыргызстанга алып кетем дегенде бир сүйүнүч болуп, андай жөнүндө ойлогон жоксузбу? Жок, мен эме жазганда уже көрдүм да кебетелериненчи. Кебетеси дегениңиз мындай сакал болсо, эле мындай ыймандуу кеп. Жок, эми сүйлөгөнүнөн жан дүйнөсүнө. Демек, жүрөктөн жүрөккө ишеним болуп, Дагы эле ошол темада улай, мисалы, сиз эми жашкысыз, жашыңыз канчада? 18. 18-деги кызсыз. Ошол жактан Турциядан ачык айтсаңыз, балким ошол үй ээси болобу, же көчөдөн бирөөлөр болобу, мындай тиешип, жаман жумуштарды тартып алган учурлар болдубу, болгон жок? Жок, кандай? Эч кандай бир күмөн болгон жок, Жана эженикине барып, менде ушул жерде бир кызык суроо бар да. Мисалы, тил эже өзүнүн каражатына билет алып ошол жака алып кетти сизди. Ал эже кандай кызыкчылык менен алып кетти? Же сиз алып баргандан кийин аягына чейин сизге жардам бербесе, мындай билет деле канча каражатты түзөт азыр? Билет Камиланы алдырыш үчүн 15 миңден ашык кетти да, 115 миң. 250 доллар деп коелу, 250 доллар деле бул көчөдө жатпайт. Оңой акча эмес. Ошол 250 долларга билет алганы, плюс тамагыңыз, сага жеткиргени, ушуну баары менде лично өзүм адам катары мындай бир күмөн ой болуп жатат да. Ал эже кандай багытта алып барган, кандай план койгон? Мен айткам, мен өзүм отурган анча-мынча акчасын кошосун депчи. Сиз канча каражат чыгардыңыз? Мен эми аз эле коштум. 3,5-4 миң. 3,5-4 миң. Сиз өзүңүз интернаттан чыксаңыз, ал каражатты кайдан таптыңыз? Эми бизге келди башка бир ОС деген фонд бар болчу. Ошол жактан мурун стипендия окуп жүргөндө стипендия түшчү да. Андан кийин башка жакта да иштедим да. Иштедиңиз, анда мындай суроо. Сиз ошол интернатка канча жашыңызда баргансыз? Ошол күндөгү кыйынчылыктар, эмне себептен ата-энеңиздин ошол жаңжалы, кайра кайтып келгениңиз, мындай кенен токтолуп айтып берсеңиз, балким сизге орто кечирим сурайм. Бирок ошол жан дүйнөңүз ачылып, биздин көрүүчүлөр менен маектешип деген. Окуя негизи мен кички кезинде болгон. Канча жашыңызда? Мен 2-3 жашымда мамам менен ажырашып кеткен. Ал кезде папам иштеген. Ошентип ажырашып кетиптир да көчү. Мен мамамдын колунда отурмун. Андан кийин кайра папам жактан туугандар алып кетиптир. Анан кайра жакта Токмокто окуп жүрүп, анан кайра айылга алып кетишкен да. Токмокто сиз ошондо атаңыздын туугандарына жүрдүңүз? Жок, Кеминде папам. Кемин кайсыл жагы? Эме. Заводск. Жаңалыш. Жаңалышта, да? Жаңалышта мамаңыздын туугандарына жүрдүңүз. Канча жашыңызга чейин? Жок, Жаңалышта папам жакта. Папа жакта. 3 жашыңызда ажырашып кетишти. Ошондо алып келип жүрдүңүз. Ошондо канча жаштасыз? 3 жашта. Азыр эми жаңалышта жүргөн кезиңиз. Ошондо эки жак алып кетип атты. Андан кийин бир эме Мырзагүл деген эже келген, эже да. Мен где-то 9-8 жашыма чейин ошол эметип жүрдү да. Анан айтты,
временный интернет калып барабыз депчи Быстровка деп турат. Анан ошо калып барып ташташкан. Аякта жүрдүм бир ай, анан кайра папам келип алып кетип калды. Алып кетип отуруп, анан кайра мамам жакта тартып кетти да. Тайжан деп. Анан аяктан эме Осмон деген байко ал дагы айтты, что это интернетка бергиле временный деп. Силер бага албайсыңар, азыр там береме деп. Балам эмне болот деп. Анан аяктан алып кетти, аяктан алып кеткенден кайра мен 8-9 уже анан папам жакта айылда окудум. Ошо мектепте записка өтүп жаңылышкар. Аяктан барып келип окуп, андан кийин папам бир жолу ичип эмемди сабаганда байкемди чейин болду экен. Сиз канча биртаңыз кечиресиз? 2. биртаңыз. Ошону салгандан кийин анан ошол эже кайра келип эле мени дагы байкемди дагы интернетке алып барып салган да. Ошол времени. Алып барып таштады, анан кайра аяктан алып келип, анан кайра айылда окудук. Анан аяктан окуп жүрүп эле ушинтип эле анан ушул кайра интернетке алып барып салышты да ошо менен. Интернет Быстровкада жайгашкан. Быстровкада интернет. Аякта окудук. Анан кийин кайра Токмокко алып барышты. Анан кийин ушунда СРБ деген интернет бар, анан ошоко алып барабыз деди да. Анан Бишкекте да. Ошоко алып барышты. Ошентип окуп жүрдүк аякта. Бишкектеги интернетке канча жашыңызда келдиңиз? Аякта где-то 13 жашымда. 13 жашыңыз, интернетке келип түшкөн алгачкы күнүңүз эсиңизде? Ошо Бишкектеги интернетте билесиз, ар кошкун элдин башы, ар тараптан келген, ар бирөөнүн характери, тартиби ар башка. Ошолорго сиңишип кетүү, же мындай дедовщина деген болот, бөлүп жаруу деген болот. Бирок эң жаман интернет бул эме болду меники. Барганда 15 жашымда барганда 300 интернет болду. Эмнеси менен жаман болуп баштады? Аякта кыздар, например, эмедет да, бири-бирин эметип турушат да. 2-3 жыл мурун окуп кеткендер келип акча таап келип. Бул анан кечинде саат 9-тан кийин уже отбой болот да. Отбой болгондон кийин уже саат 10:30 как обычно коридорго тизилесиң да. Тизилет, эшикти жаап, бирок нянчка жаап турат да. Жапканда эшикти полный жаап дагы бүт кыздар чыгат, анан тияк-бияк деп алып келип, анан атайын комнаталар кылчубайбызчы. Ошого киргизип эметишти. Акча таап кылчу. Ушинтип сабап эметишти да. Сиз акча бердиңизби, ошондой туш келдиңизби? Ооба. Эң азы, анан эң көбү канча каражат бердиңиз? Ал каражатты кайдан табасыз? Например, биз интернеттен чыгарбайт, бирок интернеттин аркы эмеси менен, поля менен чыгып кетчүбүз да. Кайка чыгасыз көчүп акча табыш үчүн? Кандай жол менен табасыз ошо акчаны бериш үчүн? Сурайсың да эркиндеп. 500 сом, 300, 200 сом. Эмне деп сурайсыз? Мисалы, көчөдөн мен кетип баратсам 500 сом сурасаңыз, бир себебин айтасыз да, ачка болуп атам, мынаны жейм. Же бир калыптарды придумать этиш керек, даяр жебеш керек да, туурабы? Эми айтасың, ушундай керек болуп атат деп. Айтабыз, азыр ушундай нан керек болуп атат, ачка болуп атабыз. Например, струнка мурутат же брачка мурутат деп. Калыптарды придумать этесиздер да. Анан айылда бар аякта жаңы жолдо. Анан аяктан үйлөрүн жыйнап бересиң, например. Сизге ата-энем жок деп айтканбы, кандай же? Бул ушул эле сөздөрдү айткан, болгону айткан. Жана интернетке тапшырып, интернеттин ээлери апасын чакырып, мына кызыңды алып өзүң эле бага берем, бул интернетте бар бир сен өз апасы келсиң дегенде ошол отказ берип койгон дейм, ошол отказ берип койду деп ошонусун айткан. Бирок атасы апасынын баарына бизге айткан да, ажырашып кеткендиги тууралуу бүт баарын айткан. Мында бардыгы эле ушундай тагдыр экен, кээ бир адамдар кыздуу же балалуу боло албай жүрөт. Кээ бир адамдар кыздуу балалуу болуп алып кордоп жүрөт, аркайсы жака таштап. Кээ бирлер төрөп сатып атат. Ошондой окуялар болуп атат. Эми Алла Таалам ар кимге ар кандай берет экен, аны бактаган бактап калат, ким бактабай калган ушинтип балдарын аркайсы жерге таштап жүргөн өкүнүчтүү жашоо дагы болуп калат экен. Эми биз эмне дейбиз азыр ушул карындашыбыз мындай кандай тарбияда, кандай чөйрөдө өскөнүнү биз сырттан угуп билсек дагы,
бирок карындашыбыз өтө мындай тарбиясы кадимки бир ата эненин колунда өсүп чоңойгондой тарбиясы бар экен. Мен карындашымдын тарбиясын көрүп алып өтө ыраазы болдум. Сүйлөгөн жүрүш турушу өтө мындай жакшы, туруктуу экен. Биз ушул карындашыбыздай болуп башкалар дагы тарбия алса, мына өзүнүн жеке жашоосуна умтулуп жашоо курасам экен деген аракет күч жакшы экен. Вечность менде суроуда, мисалы биздин өзүбүздүн фонддун счетунда каражат жок экен. Бардыгына маалым да. Анан сиз ойлодуңузбу, ошо Камила ата энем баары ажырашып кеткен айтты, каяктан деп сурадыңыз да. Ошолорду таап маалымат берип, анан ата энесине бир ошол аркылуу алдыралы деген ой келди. Биз ойлондук, келип мен карасак, каражат чындап эле жок. Мен каражат жок экенин билчүмүн. Спонсор издей баштадым. Чала баштадык. Таныган билгендерге ушундай карындашыбызды срочно алдырыш керек деп. Анан жана ата энесине чалуулмаганда ой келген жок. Себеп дегенде муну таштап кеткен ата эне барып карабайт. Турцияда көчөдө калган акыбал болгондон кийин, эгерде ата энеси карай турган болгондо, бул карындашыбыз өзү чалмак ата энесине. Мен көчөдө калып калдым, силер мага жардам бергиле, акча жөнөткүлө мен кетип калайын деп айтмак. Мен аны ойлодум, жардам бербей турганын билип туруп, башка чара колдонууну аракет кылдым да. Анан Кудайга шүгүр биз менен байланыштагы бир туугандарыбыз көп, берешек бир туугандарыбыз көп. Анан Азамат айтып калды, молеке ушундай бирөө Москвадан акча берип атат, ошого алдырайын деп да. Анан ошол учурда ал акча да келип калды. Эми буйрук болгон экен ошол жагда. Ал акча келип калды, ошо менен билетти алдык да, кийин алдырып алдык да. Негизи эле баардыгыбыз эле билебиз да, эркек баланы тарбиялоо, кыз баланы тарбиялоо, негизи эле баланы тарбиялоодо ошо кыз кишинин тарбиясы абдан мааниге ээ да. Себеп дегенде сиз дагы келечекте бир үй бүлөнүн тукумун улап, ошол тукумдун балдарын тарбиялоочу эмесиз да. Кудайым буюрса ошол жакшы күндөр күтүп турат деген ишеничтебиз. Анан сиз азыр 18 экенсиз. 18 дегенди бул переходной возраст деп коет, бир ошо кичинекей адамдын жашоосунан чоң адамдын жашоосуна өтүп аралашуу. Мында мүнөз да өзгөрөт, гормондор да өзгөрөт, ой толгоолор да өзгөрөт. Анан эң биринчи эле бул нерсе сүйүү маселеси жаралат да. Бирөөнү сүйөм, күйөөгө тием же бала менен сүйлөшүү деген. Бул азыр ар бир адамдын башында бар. Ата энеси таштабаган эле сонун достаткада жашап аткан адамдар деле бул кадамга барат. Сизде ошол бүгүнкү күндө акыбалыңыз кандай? Азыр эми Турциядан келгенден кийин ким менен жашап атасыз? Ата энеңиз менен кандай кайрадан табыштыңыз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Мен келгенде бияктан кеткенден кийин подружкалар менен жүрдүм. Алар менен жүрүп эле анан микрорайондо чоңуйдум, микрорайондо көп таанышат. Анан мен акыркында ошо микрорайонду издей баштадым да. Сураштырып, тааныштырдым. Досторумдан сурай баштадым. Атаңыз издеп атасыз? Жок, мамам. Мамам. Ошентип издеп баштадым, анан ошол жакта магазин бар болчу. Мен 3-чү микрорайон. Анан сурадым, анан угуп калдым, алар Казакстанга кетишкен дейт. Мен ошол уктум ошо. Негизи андан кийин ошо издегендериңизди айтсаңыз, кантип табыштыңыздар? Ошентип издеп баштадым, андан кийин ошентип жүрүп эле. Ошентип жүрүп анан көрүшүмдө болду да, анан тайжымды таптым. Интернетте эмеде врачка бар да. Мамамдын эмеси, сестренкасы. Сестренкасы болуп кеткен. Анан ал менен табыштым. Ошон жүрүп анан айттым ал. Анысын кийин айтып берем өзүмчө. Бияктан айтып бере коеюн. Ошентип анкына бардым. Анан анкынан кийин кайра подружкамдын үйүнө кеттим. Анан жүрүп анан ошондо тиги мамам байланышка чыгып да. Ошол тайжыңыз. Анан ошондо табыштым.
Ардактуу каналыбыздын катталуучулары дагы бир ирет ушул учурдан пайдаланып, биздин Карина сиңдибиздин, Карина кызыбыздын ошол чет элде жүргөндө өзүнүн мекенине кайтып келишине себепчи болгон биздин жалпы туугандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таала үйлөрүңүздөргө тынчтык жана бейкучулук берген болсун. Ушул сиздерге келе турган балийлерден Аллах өзү сактасын. Жана кайсыл жакта кандайдыр бир Аллахтын кыйынчылыгы болуп аткан болсо баарын сактасын. Анан сен да ошо биздин фонд аркылуу Алланын буйругу менен сизге жардам берген биздин мекендештерге ыраазычылык билдиресизби же кайрылуу кыласызбы? Сөз сизде. Мен кайрымдуу бол фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Аллах разы болсун. Мен да башыма кийим келет, мен да бирөөгө ушунча жардам бергим келет. Анткени жашоону уже тереңи менен түшүндүм. Ушул кайрымдуу бол фондуна Азамат байкеге, Тилек байкеге жана Рашат байке баарына мен ыраазычылыгымды билдирем. Аллах разы болсун. Четте жүрүп жардам бергендерге буюрса. Четте жүрүп жардам бергендерге дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу мекендештер, сиздердин берип аткан жардамыңыздар куру кетпейт эч качан. Мына ушинтип бизде билинип аткан, билинбей аткан, сиздердин салым кошулуп аткан салым билинбей атып бергенибиз дагы толтура. Себеп дегенде көптөргө барабыз, мени чыгарбагыла деп ушундай сунуш кылышат, биз деле аларды чыгарбай эле жардамыбызды берип келатабыз. Кудайым буйрса, бардыгы сиздердики ачык дагы келип атат, жашыруун дагы кетип атат. Мунун бардыгы Аллах тааланын көрүүчү зат, билүүчү зат. Кудайым буйрса, ар бир кылган жакшылыгыбыз ниетке жараша, ниетибизден чыгарсак, аягын Аллах таалам өзү кабыл кылат. Буйрса ар бир жакшылык ишке сиздердин салымыңыздар зор. Аллах кабыл кылсын.